Саламатсыздарбы сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда америкалык жазуучу Элинор Портердин Поллианна романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Хрусталь призма. Августтун аптаптуу күндөрүндө Поллианна Пендлтондун үйүнө байма-бай каттап турду. Бирок барган сайын көңүлсүз кайтчу. Бейтап досунун капаланып отурганын көрүү анын кайгысына себеп болор эле. Чынында Пендлтон Поллианна менен сүйлөшүп, ага түрдүү китептерин, буюмдарын көргөзүп, бүйүр кызыткан окуяларын айтып берчү. Бирок төшөккө ныкталып жатып калганына өзү абдан кайгырчу. Муну ачык айтчу эмес, бирок Поллианна сезип жүрдү. Поллианна Пендлтон тайжесинин мурунку жигити болгонуна ишенип жүргөн кез эле. Аларды элдештиргиси келчү. Жалгыз, бактысыз эки кишинин башын кошуп, кубанычына күбө болууну самачу. Деген менен кичинекей кыз муну кантип ишке ашыраарын билбей жүргөн. Анда-санда кезеги келе калганда Пендлтонго тайжеси тууралуу кыйытып айтып калчу. Ал киши кээде муюп укса, кээ бирде кабагын бүркөп калчу. Айрым учурда катаал жүзүндө кызыктай жылмаюу пайда боло кала турган. Поллианна үйгө келгенде Полли тайжесине Пендлтон тууралуу айтып берер эле. Тайжеси көпкө чейин чыдап укчу эмес. Ар жолкусунда сөздү чеберчилик менен башкага буруп жиберчү. Бардык сөздөрдү ал тургай доктор Чилтон жөнүндө кеп козголуп калса деле жактырбай, сөздү буруп салчу. Поллианна бул маселенин себебин балкондо болгон окуяга байланыштырчу. Жасанып алганын доктор Чилтон көрүп калганына тайжеси ары уялып, ары ачууланып жүргөнүн билчү. Нэнси экөө сүйлөшкөндөн кийин Поллианна болгон дитин ушул ишке коюп алды. Эң жөнөкөй окуяларды дагы өз алдынча жоруп, Нэнси туура айткан экен деп тыянак чыгарчу. Августтун салкын кечтеринин биринде Поллианна суукка урунуп, сыркоолоп калды. Дене табы көтөрүлүп, төшөккө жатып калганда мисс Полли сарсанаа боло баштады. Жээнинин дене табы түшпөсө дарыгер чакырууну ойлоду. Муну уккан Поллианна доктор Чилтон келсе керек деп абдан кубанды. Аны өзү да көргүсү келип жатканын айтты. Бирок мисс Полли доктор Чилтонду эмес, үй бүлөлүк дарыгер Уорренди чакыраарын айтканда, кыздын кубанычы суу сепкендей өчтү. Поллианна канчалык жалбарса да, мисс Полли доктор Уорренден башкасын чакырбай турганын айтып көгөрүп туруп алды. Поллианна чыдабай: "Тайже, ал күнү сизди сулуулаганымда доктор Чилтон кокустан эле келип калган. Сизди көрүп калган үчүн анын күнөөсү жок да", деди. Бирок тайжеси эч ак бөлмөдөн чыгып кетиптир. Поллианна тайжесинин ушул жоругуна эч түшүнө албай койду. Эмнеге доктор Чилтонду көргүсү келбейт? Ал деген элдин баары жакшы көргөн дарыгер эмеспи? Бактыга жараша көп өтпөй дене табы түштү. Дарыгер да чакырылбай калды. Августтун акыркы күндөрүнүн биринде Поллианна Джон Пендлтондун көргөнү барды. Бөлмөсүнө кирсе дубалган нур чагылып, кадимки асан үсөндөй жаркырап турган экен. Кочкул кызыл, коюу сары, жашыл, алтын түстүү нурлар жаркылдап атыптыр. "О, мистер Пендлтон, асан үсөн сиздикине конокко келген го", деди Поллианна. Пендлтон терезе жакты жаңсады. Көрсө терезеде айнек термометр күнгө чагылышып, нуру дубалга тийип атыптыр. Кыз аны көрүп абдан таң калды. Ого бетер кызыгып кубана түшкөнүн байкаган үй ээси кызматчысын чакырып, чоң асма чыракты алып келүүсүн суранды. Аял бетине бир топ хрусталь тагылган асма чыракты көтөрүп келди. Пендлтон жиптер менен байланып турган хрустальдарды чечип, бириндетти дагы башка жип берип, тизип чыгуусун сунуштады.
Кичинекей кыз кубануу менен баарын жипке тизип чыккан кезде башалама түстөрдөн ажайып кооздук пайда болду. Кызыл, жашыл, кочкул кызыл, коюу жашыл, түркүн түстөр. Поллианна сүйүнгөнүнөн бакырып жибере жаздады. Бир топ хрустальдардан чагылган күндүн нуру караңгы бөлмөнү асан үсөн желеси керилген өргөөгө айлантты. Поллианна: "Кандай гана керемет", деди. "Күн да биздин оюнубузду ойноп атат го. Мындай хрусталь көп болуп, башкаларга да белек кыла алсак кана. Ал тургай Полли тайэжем да кубанганынан эшиктерди тарсылдатып баштамак." Пендлтон да күлүп калды. "Менин билишимче, тайэжең мындай жалтырак хрусталь призмаларга сүйүнүп эшикти тарсылдаткыдай аял эмес го дейм. Кое турсаң, сен кайсы оюн жөнүндө айтып жатасың?" Поллианна башынан баштап түшүндүрүп кирди. Куурчактын ордуна келген балдактарды, андан беркилерин, акырында ошентип, "Оюнду сиз да үйрөнүп алдыңыз", деп кебин жыйынтыктады. Чымын учканы угулчудай жымжырт туруп калышты. Анан Пендлтон: "Менимче бул хрустальдардын эң сулуусу сенсиң, Поллианна", деди. "Бирок мага күн тийгенде көк, жашыл, кызыл нурларды бөлүп чыгарбайм да." Экөө тең күлүп калышты. "Чын элеби?" деген Пендлтондун жаагындагы төмөн карай кулап келаткан тамчы жашты көрүп, Поллианна айран таң болду. Поллианна сентябрда мектепке бара баштады. Ал үчүн жашоонун жаңы барактары ачылган эле. Бул күндөр Поллианна классташтарына кызыктай сезилди. Бирок андай чочуркоо көпкө узаган жок. Бат эле бири-бирине көнүп кетишти. Поллианна тайэжесине мектеп жакканын, ал дагы өзүнчө жашоо экенин айтып берди. Бирок буга нааразы болгон бирөө бар болчу. Ал Джон Пендлтон эле. Поллианна эски достору менен бат-баттан жолукпаганы менен аларды эсинен чыгарган эмес. Джон Пендлтон кичинекей досунун анда-санда гана келип калганына канааттанбай маанай чөктү. Ал турсун бир күнү нааразычылыгын ачык билдирип: "Минте берсек болчу да эмес, Поллианна", деди. "Сени мурдагыдай бат-баттан көрө албас болдум. Келип, мени менен чогуу жашашыңды каалайм." Поллианнанын оозу ачылып калды. "Бирок, мистер Пендлтон, сизди үйүнө эч кимди киргизгиси келбейт, чогуу жашабайт го деп ойлогом", деди ал. "Ал мурда болчу, кызым. Сени менен таанышып, тиги оюнду үйрөнгөн соң абдан өзгөрдүм. Эми жанымда мага кам көрүп жүргөн кишилер бар экенин көргөндө кубанычуу болдум. Жакында буюрса төшөктөн туруп баса баштайм. Андай болсо, бул оюнду жеткиликтүү ойнобой жатыптырсыз. Эгер толук ойногон болсоңуз, минтип сүйлөмөк эмессиз. Сени ансыз деле ушул үчүн көргүм келди, кичинекей айым. Бул оюнду ойногонго жардам беришиң керек. Келесиңби, Поллианна?" "Мистер Пендлтон, менимче тамашалап жатат окшойсуз." "Жок, кызым. Чын жүрөктөн айтып жатам, келесиңби?" Кыз чындап таң кала баштады. Эмне деп жооп берерин билбей делдейип туруп калды. "Бул мүмкүн эмес го. Полли тайэжем, ал буга көнбөйт. Мен тайэжеме таандыкмын. Полли тайэжең макул болсо, меникинде жашайт белең?" Поллианна өмүрү мындай жарга такалып көргөн эмес. Терең ойлонуп баштады. Акыры: "Ай, билбейм, макул болбойт го. Уруксаат берген күндө деле абдан таарынат. Анын үстүнө мага аябай көп жакшылык кылды. Жападан жалгыз, талаада калган кезимде канатына калкалады." Джон Пендлтонду кайгы басты, шыпты тиктеп: "Көп жыл мурун, көп жыл илгери бирөөгө ашык болгон элем", деп сөз баштады ал. "Ал кишини ушул үйүмө алып келип, очор бачар өмүр сүрөбүз деп кыялданчумун. Бирок, айтор, аны алып келе албай койдум, кызым. Ошол күндөн бери үйүм болгону менен уям болбоду. Бир үйдүн очогун түтөтүп, уяга айлантуу аялдын гана жүрөгү менен колунан келет. Же бала уяга айлантат. Мен эми уя кургум келет. Мистер Пендлтон, демек сиз ушунча жылдан бери ошол аялдын колу менен жүрөгүн эңсеп келдиңизби?" Ооба, Поллианна. "О, кандай гана бактылуумун", деп кыйкырды Поллианна.
Ошондо экөөбүздү тең үйүңүзгө алып келет турбайсызбы? Пендлтон таң калды. Экөөбүз дейсиңби? Кимдерди айтып жатасың? Неме, Полли тайэжем экөөбүздү дейм. Негизи тайэжемди али көндүрө элекмин. Бирок мага айткандарыңызды ага да айтсаңыз оңой эле элдешесиңер. Ошентип баарыбыз бактылуу уяда жашап калабыз. Ошондо Полли тайэжең бияка келеби? Албетте, сиз аныкына барбайсыз да. Негизи тайэжемдин үйү мынчалык кооз эмес деңизчи, бирок ошентсе да каяктагыларды эле айтып жатасың. Поллианна, бир нерсе түшүнсөм өлөйүн. Поллианна огу бетер алактады. Ой, мен каяка жашаарыбызды түшүндүрүп берейин деп атам. Дал ошол маалда каалга акырын ачылып кызматчы аял баш бакты да дарыгер келди деп кабар берди. Пендлтон шашкалактап, буларды эч кимге айта көрбө, деди. Бир мүнөт өтпөй дарыгер да кирип келди. Жүрөгүнүн кагышын текшерүү үчүн билегин кармады. Жүрөгү дүкүлдөп тез-тез согуп атканын көрүп, эмне кылдыңыз эле? Деп сурады. Джон Пендлтондун эриндери араң кыбырап, каргылданган үнү менен, сенин дары деген немеңди көп ичип алсам керек, деди. Маанилүү сунуш. Поллианна бир канча күндөн кийин мектептен келатса, алдынан доктор Чилтон чыгып калды. Жүрү, сени үйүңө жеткирип коеюн. Жолду катар кобурашып барабыз, деди. Кыз бул сунушка кубанып ат арабага түштү. Сага барайын деп аткам. Мистер Пендлтон бүгүн сени көрөт элем деп ак эткенен так этип атат. Абдан маанилүү сөзү бар экен. Эмне сөз экенин билем, деди Поллианна жылмайып. Анын дарыгери болгонуңуз үчүн сизге да айта берсем таарынбастыр. Ооба да айта бер. Поллианна кудум жомок айтып жаткансып, билесизби, деп баштады сөзүн. Мистер Пендлтон мени өзүнүн үйүнө чакырып, кел, чогуу жашайлы деп атат. Анын себебин билесизби? Доктор Чилтон оозун таптап барып тим болду. Болгону кызыктай карап койду. Поллианна кубануу менен сөзүн андан ары улады. Ишенесизби? Өзүнчө эле махабат дастанындай болгону куя. Мистер Пендлтон көп жыл илгери бирөөгө ашык болуптур. Бирок ортодо чатак чыгып, бири-бирине таарынышып калышыптыр. Ошентип Пендлтон куда түшкөн кызына үйлөнө албай калган экен. Бирок бая күнү Пендлтон мени чогуу жашоо үчүн чакырганда Полли тайэжем менен гана бара аларымды айткам. Кандай экен? Туура айтыптырмынбы? Полли тайэжең менен чогуубу? Ооба, Нэнси мага айтып бергенге чейин эч нерсе билчү эмесмин. Нэнси Полли тайэжемдин көп жыл мурда жигити болгонун айтты. Бирок тайэжем жигити менен урушуп, эки башка жолго түшүшүптүр. Нэнси деле ким экенин так билбейт экен. Ошентсе да маселенин төркүнүн түшүнүп, баарын билдик. Көрсө тайэжемди алам деген жигит Пендлтон экен. Доктор Чилтон эмне дээрин билбей, «Охо!» деди. «Жок, андай эмес. Неме, билген эмесмин, укпаптырмын». Харрингтондун үйүнө жакындап калышкан эле. Поллианна шашып-пушуп сүйлөй берди. «Ооба, дал ошондой. Доктор, мен ушунчалык кубанып турам. Пендлтон үйүнө көчүп келүүмдү суранып жатат. Бирок тайэжем мага эбегейсиз жакшылык кылган. Аны кантип унутам? Аны жалгыз калтырып кетүү кайрымсыздык, уятсыздык болот. Анын үстүнө Пендлтон эски сүйгөнүн дагы деле сүйөрүн байкадым. Элдешкиси келет экен. Полли тайэжем экөөбүз анын үйүнө барып жайгашабыз. Же Пендлтон биздин үйгө келсин. Айтор Полли тайэжем буларды уга элек. Менимче Пендлтон ушул маселе тууралуу сүйлөшүү үчүн чакырып атса керек. Кандай дейсиз? Ошо, мен деле ошол ойдомун, кызым, деп күбүрөнүп койду доктор Чилтон. Үйгө жеткенче сүйлөшкөн жок. Чынында Поллианна дагы деле сүйлөшкүсү келип жаткан. Болгону доктор Чилтон ойго чөмүлүп кеткендиктен маекти улантууга дааган жок. Үйдүн астына келгенде аттын тизгинин тартып кызды түшүрүп койду. Поллианна ал күнү да бейтап досунукуна барды. Пендлтон кызды чыдамсыздык менен күтүп атыптыр. Эшиктен кирери менен «Поллианна!» деп сөз баштады. «Өгүн айткан сөздөрүңдү талдап түк түшүнбөй койдум. Кудум табышмак сыяктуу. Айтчы, Поллианна, Полли тайэжеңдин менин уя курганым менен эмне байланышы бар?»
Неме, мен Полли тайжем экөөңүздөр көп жыл мурун кыз жигит болгонуңуздарды, кийин таарынышканыңыздарды уккам. Биз Ненси экөөбүз ушинтип ойлоп атабыз. Бирок дагы деле сүйүп жүргөнүңүзгө абдан кубандым. Эгер жарашсаңар, буюрса чогуу уя кура алабыз. Пендлтон жер жарылта кат-кырып күлдү. Ненси экөөң жаңылып атасыңар. Муну айтайын деген эмес элем. Бирок эми айтканым дурус болоор. Поллианна, ал кезде бирөөнү сүйгөнүм чын. Бирок ал киши Полли тайжең эмес болчу, кызым. Мен апаңды сүйгөм, Поллианна. Поллианнанын көзү чекчейип, жүрөгү токтоп кала жаздады. Менин апамдыбы? Пендлтон ичиндеги көп жылдык арманын төгүп кирди. Ооба, кызым. Тагдыр экен, апаң мен эмес, атаңды тандады. Аны менен баш кошуп алыстарга кетип калды. Анын кетиши менин көңүлүмдү чөктүрдү. Жашоонун кызыгы кетти. Таптакыр өзгөрүп, ачуулуу, кырс, орой кишиге айландым. Убакыт сууда якты. Ооба, арадан көп жыл өттү. Анан бир күнү сен чыга келдиң. Караңгы жашоомо жарык чачтың. Анын кызы экениңди билгенде жүзүңдү карай албай койдум. Анткени сени караган сайын апаң көрүнүп туруп алды. Бирок убакыттын өтүшү менен сенсиз жашай албасыма көзүм жетти. Мени жанданттың, үмүт бердиң, кызым. Ошондуктан сен менин үйүмдө, биякта жашашыңды суранам. Келесиңби, Поллианна? Бирок, мистер Пендлтон, мен... Поллианнанын көзүнө жаш толуп чыкты. Менин Полли тайжем бар да. Поллианна, мен сенин артың менен бактымды таптым. Бактылуулук эмне экенин түшүндүм. Менин кызым болсоң, баардык нерсеге ыраазы болуп, кубанып гана жашамакмын. Баардык мал-мүлкүмдү сенин бактың үчүн каржаганга даярмын. А бирок мистер Пендлтон, колунда жоктор үчүн чогулткан акчаңызды мага коротконуңузга макул болот деп турасызбы? Пендлтон кызарып чыкты. Бир нерсе дегенге оозун таптап барат деле Поллианна сөзүн улап кетти. Сиздей бай киши бактылуу болуш үчүн мага муктаж болбосо керек. Мисалы, жакырларга жардам берип, аларга белек таратып бактылуу болсоңуз болот. Кызым, тиги ыраазы болуу оюнун толук кандуу ойной билүүм үчүн сен да менин жанымда болушуң керек экен. Бирок Полли тайжеме кыянаттык кылгым келбейт. Ал мени бакты, кам көрдү. Сага жакшы мамиле кылган болушу мүмкүн. Бирок тайжең сага менчелик муктаж эмес жана сени каалаган жок. Бөркүңдөй көр. Ошондой болгон күндө деле тайжем жанында жүргөнүмө ыраазы, мен билем. Пендлтондун сабыры түгөнүп чарк жартылды. Ыраазы? Кайдагы ыраазычылык? Мисс Полли эч нерсеге ыраазы эмес. Мен буга кепилдик берем, деп кыйкырды. Ооба, ал сени болгону милдетин аткаруу үчүн гана жашатып жүрөт. Милдетин так аткарган киши экенин тана албайм. Бирок ал бактылуулук, кубануу деген эмне экенин түк билбейт. Ишенбесең барып өзүнөн сурачы. Сени кое береби, кое бербейби? Пендлтондун үнү каргылданып чыкты. Тамагы буулуп. Менин кичинекей кызым, сенин шыңгыр күлкүңдү угуп, бала бакытына тунуп, сага кам көргүм келгенин бир билсең гана. Поллианна үшкүрүп ордунан турду да, кыйылып туруп мындай деди. Мейли, тайжемен сурап көрөйүн. Сиз менен чогуу жашагысы келбей атат деп ойлоп калбаңыз. Бирок бул маселени кечээ тайжеме айтпаганым ырас болуптур. Анткени тайжемди да көргүсү келип атат деп болжугум да. Кандай ойдо калмак, ким билет? Баса доктор Чилтон эмне деп ойлоду экен? Буларды доктор Чилтонго да айттыңбы? Ооба, дарыгерлер баарын билиш керек да. Алардан уялганга болбойт. Атам да ошентип айтчу. Анан доктор Чилтон бир нерсе дедиби? Эч нерсе деген жок. Негедир унчукпай койгонуна таң калдым. Поллианна Джон Пендлтондун үйүнөн кайрадан толгон токой суроолорду мээсине жыйнап чыкты. Дөңдөн түшүп келатып жамгыр жаап атканын байкады. Орто жолго жетип калганда алдынан Ненси тосуп чыгып, мисс Полли суу болдуго деп абдан кабатырланып жатканын жана кол чатыр берип жээнин тосуп келүүсүн суранганын айтты. Поллианна болсо тайжесинин кабатырланбаганын, милдетинен кутулуу үчүн гана жиберсе керек деп ойлогонун билдирди.
Бирок Нэнси Поллианнанын айткандарына кошулбасын. Мисс Полли акыркы күндөрү абдан өзгөргөнүн саймедиреди. Поллианна: "Тайжем анын жанына барышыма чын дилинен уруксаат берет деп ойлойсузбу?" деп сураганда Нэнси чачырап кетейин деди. Кара булутту көрөрү менен кол чатырды карматып, жолдон тосуп ал деп жибергени өзгөргөнүн билдирбейби? Нэнси Поллианнага тайэжесинин өзгөргөнүн тастыктаган бир топ далилдерди санап берди. Жактырган бөлмөсүн бергенин, окутканын жана башка жакшылыктарын айтып келип: "Поллианна, эсиңдеби? Биринчи келген күнү сени жакшы көр" деп баратып, туура эмес сүйлөп алганын сезип, сөздү башкага буруп кетти. Айта берсек мисал толтура. "Поллианна, сен тайэжеңди чындап жибиттиң. Өзүң билгендей, мышык менен итти да сенин кадырың үчүн үйгө киргизди. Мага дагы мурдагыдай кырс мамиле жасабай калды. Эгер сен кетсең, тайэжең абдан капа болот." Поллианнанын көзү ачылып, Нэнсинин сөздөрүнө ынанды. Буга чейин туура эмес ойлонуп жүргөнүн сезди. Ошентип Поллианна акыркы чечимин чыгарды. Бирок бул чечимди Джон Пендлтонго билдирүү кыз үчүн оңойго турмак эмес. Джон Пендлтонду да жакшы көрчү. Көптөгөн жыл жалгыз жашаганына, бактысыз жашоо сүргөнүнө боору ооруган. Бул маселенин апасы менен түздөн-түз байланышы бар экени кызды ого бетер кайгыртты. Мистер Пендлтон жашаган үй көз алдына тартылганда, короодо соксоюп жалгыз отурган кишинин акыбалы зээнин кейитти. Карып кишини жалгыздыктын кучагынан канткенде куткара аларын ойлонуп отурду. Дал ошол учурда кыздын оюна Джимми Бин келди. Поллианна так секирип сүйүндү да Пендлтондун үйүн көздөй чуркады. Көп өтпөй экөө китепканада сүйлөшүп отурушту. Джон Пендлтон жумшак үн менен: "Поллианна, сени угуп атам. Мени менен кошо бактылуу оюнду ойномой болдуңбу?" "Ооба да. Ошондо сунушума макул болдуңбу?" Тилекке каршы ага макул эмесмин. Тайэжең көнгөн жокпу?" "Айла жок. Полли тайэжем менсиз кантет. Ансыз деле андан сураган жокмун." Поллианна болгон кайратын жыйып: "Анта албайм, мистер Пендлтон" деди. "Кайрымсыз эмесмин. Кыянаттык кылгым келбейт. Анын үстүнө тайэжем да мени жактырып, мамилеси өзгөрө баштады. Неме, мен да аны менен жашагым келет. Ошол, мистер Пендлтон, тайэжемди таштап кете албайм." Пендлтон тунжурап ойлонуп калды. Анан бир маалда башын көтөрүп: "Туура айтасың, кызым. Кайрымсыздык жаман нерсе, сага жарашпайт" деди. "Баса, сизди кубанчу бир нерсе ойлоп койдум. Уксаңыз таң каласыз." "Жок, Поллианна, мени мындан кийин эч нерсе кубанта албайт." "Бирок сиз бир бала болсо үйүм уяга айланмак деп айтпадыңыз беле? Сизге бир бала алып келейин деп атам." "Ким ал? Эмне болгон бала?" "Джимми Бинди багып алсаңыз, балага болгон кусалыгыңыз тарамак. Биздин шаардагы аялдар уюму да ага кол сунбай койду. Эгер менин айтканымды уксаңыз, байкуш бала кандай гана кубанмак. Аның жакшы экен. Бирок сенден башка мага бакыт эч ким тартуулай албайт. Ушуну сезсең гана." "Жок, Поллианна, аны үйгө киргизе албайм." Үмүтү таш капкан Поллианнанын ыйлагысы келди. Үнү каргылданып: "Ал сизге абдан ылайыктуу бала. Мистер Пендлтон, сиз уя курбай эле жеке өзүңүздү ойлоп атасыз" деп кабагын түйүп чыңкылдады. Эриндери дирилдеген Поллианнанын кайгылуу көз карашы Джон Пендлтондун жүрөгүн мыжыгып жиберди. Көрөбүз, деди кызды жооткотуп. "Кийинки келгенде ээрчите келчи, кандай бала экенин көрөйүн. Бирок алам деп сөз бербейм. Сенден башкасын каалабайм." Кыз менен Пендлтондун кызуу талкуусунан бир канча күн өткөн. Миссис Сноу жаңы дарысын кандай ичээрин билип келмекке Поллианнаны доктор Чилтонго жиберген. Поллианна доктор Чилтондун үйүнө келип, миссис Сноунун суранычын билдирди. Анын үйүн биринчи ирет көргөн кыз эки жагын карап суктанып туруп: "Үйүңүз абдан сонун экен" деди. Доктор Чилтон калп жылмайып: Ошондойбу? Мага жакшыдай деле сезилбейт. Бул жер болгону бөлмөлөр жайгашкан имарат, чыныгы уя эмес" деди.
Демек сиз дагы Пендлтон сыяктуу ойлонот экенсиз. Андай болсо эмнеге сүйгөн айымыңызды алып келбейсиз же Джимми Бенди багып албайсыз? Аял деген суранып койсоң эле келип калбайт да кызым, деди доктор Чилтон жылмайганынан жазбай. Бирок Джимми Бен тууралуу түшүнгөн жок. Поллианна анын суроолуу көз карашын байкабаган тийде сөзүн уланта берди. Сиз билчү белеңиз, мистер Пендлтондун жаш кезиндеги сүйгөнү Полли тайжем эмес, апам экен. Кызык бекен? Сизге айтып бергендеримди эч кимге айткан жоксузбу? Жок, Поллианна, эч кимге айткан жокмун, деди доктор Чилтон дарынын колдонуу эрежелери жазылган баракты кызга карматып жатып. Жаңы дарысын мен жазгандай колдонсун. Муну миссис Сноуго алып барсаң болот. Анан бетин сепкил баскан кызга ичи ысып туруп мындай деди. Поллианна, баарыбыз үчүн жакшы тилектериң бар экенин билем, кызым. Бирок бул маселелер ушунчалык оор болгондуктан кээде чоң кишилер да балача ойлонуп, намысыбызды жеңе албай калабыз. Айтор, кайгырба, баары жакшы болот буюрса. Кырсык. Шаардын калкын кайгыга салган кырсык октябрдын аяк ченинде болду. Поллианна мектептен чыгып шашкан бойдон үйүнө чуркап келе жаткан. Чоң жолдон өтүп баратканда аны катуу келаткан машина сүзүп кетти. Кырсык кандай болгонун, күнөө кимде экени эч кимге белгисиз. Болгону саат 5 чамаларында эсин жоготкон Поллианнаны бөлмөсүнө көтөрүп келип, мисс Полли менен эртеден бери ыйы басылбаган Ненси экөө төшөгүнө жаткырышты. Өң алеттен кеткен тайжеси дароо доктор Уорренге телефон чалып, ал көп өтпөй жетип келди. Доктор кичинекей кызды текшерип жаткан кезде Ненси сыртка чыкты да Томдун жанына чуркап келип, ишенесизби, мисс Полли чындап кайгырып жатат. Жон гана милдети катары кайгырган жок. Колдорунун титирегенинен, көздөрүнүн жашылданганынан байкадым, деди. Абышка тынчсызданып сурады. Эх, Поллианна, кичинекей кыздын абалы кандай азыр? Билбейм, өлгөн немеде эси ооп жатат. Мисс Полли тирүү деп отурат. Канчалык кайгырса да үмүтү өчкөн жок. Кайра-кайра жүрөгүн дем алганын тыңшап атат. Ким сүзгөнү белгисиз турбайбы, Деги каягынан жаракат алыптыр. Ай, Поллианна, ай, деп сыздады Ненси. Чекеси сыйрылыптыр, бирок кичинекей эле. Ал эч нерсе эмес, деди мисс Полли. Баарынан ички жарааты кооптуу, дейт. Абышка үшкүрүп кетменен таянып туруп калды. Демек башка жеринен да чоң жаракат алган окшобойбу? Жаман болуптур, кап, ай. Убакыт өткөн сайын Ненсинин тынчы кетти. Чыдай албай үйгө кирип кетип, дарыгер кеткенден кийин Томдун жанына кайра келди. Дарыгердин айткандарын толук түшүнбөгөнүн, кыздын сөөктөрүндө сынык жок экенин, башындагы жарасы коркунучтуу эместигин жана доктор Уоррен башын чайкап, кыздын акыбалы убакыттын өтүшү менен гана оңолоорун билдиргенин айтып берди. Дарыгер кеткен соң мисс Поллинин өңү ого бетер сумсайып, кайгы басып калыптыр. Кыз болсо дагы деле эсине келе элек экен. Төшөктө суналып жатат. Аны эсине келтиргенге аракет кылып жатышыптыр. Ненси болгону ушуларды билет эле экен. Поллианна эртеси түштө араң көзүн ачты. Эки жакты таң кала карап, эмне болгонун түшүнгөнгө аракет кылды. Жанында кабатырланып отурган мисс Поллиге кайрылып, "Мага эмне болду, Полли тайже? Эмнеге тура албай атам?" деп сурады. Ана таянып турганга аракет кылып обдул деле болгон жок. Жарата алган жери катуу ооруп кеткендиктен чыңырып кайра жатып калды. Буга ишене албай дагы муңкана сурады. "Полли тайже, мен эмнеге тура албай атам?" "Секетиң кетейин, кызым. Азырынча турганга аракет кылба, макулбу?" деди мисс Полли чачтарын сылап, кызды соорутконго аракет кылып жатып. "Эмнеге тура албай атам? Эмнеге бүт денем ооруп жатат?" Мисс Поллинин кайгы толгон көздөрү Поллианнага көрүнбөгөн бурчта турган медайымдан бир нерселерди сурап жатты. Медайым баш ийгенде мисс Полли, "Кечээ кечинде сени машина коюп кетиптир", деди. "Каралдым. Дарыгер сени азырынча эс алсын, көп уктасын деп айтып кетти."
Эми эстедим. Жолдун аркы өзүнө өтөйүн деп аткам. Капталда мени көздөй машина келатканын көргөм. Ал келгиче жетишем го деп ойлоп чуркагам. Анан деним сыздап чыкты. Андан аркысы эсте жок. Өзүңдү кыйнаба, Поллианна. Коркпо, айыгып кетесиң. Кана, уктаганга аракет кыл, чүрпөм. Бирок бир башкача болуп жатат, Тайже. Буттарымды сезбей жатам. Мисс Поллинин жалоорган көз карашы кайрадан Медайымга бурулду. Бул жолу Медайым өзү кыздын жанына басып келип жайдары сүйлөдү. Поллианна, менин атым Хант. Тайжеңе жардам бергени келдим. Сени жакшылап багабыз, коркпо. Адегенде бул ак таблеткаларды ичип алчы. Поллианна туталанып кетти. Мен дары-мары ичким келген жок. Тургум келет. Мектепке барышым керек. Эртең мектепке бара албайм ошондо. Мисс Полли көз жашын катып жүзүн бурду. Бирок анын уңулдаган үнү угулуп турду. Мисс Хант кайрадан аракет кылып кирди. Эртеңби? Поллианна, күчүгүм, сени анчалык эрте тургуза албайм да. Бирок бул дарыны ичсең кандай таасир бергенин биле алабыз. Поллианна бул сөздөргө бир аз муюду. Ошентсе да аялдын сөзүнө канааттанган жок. Кайра эле жакында сынактарыбыз башталат. Даярданышым керек деп жөөлүп жатты. Бөлмө жымжырт. Болгону мисс Поллинин сулуктап ыйлаган үнү жаңырат. Поллианна бугун чыгарып урушканын өзү байкады. Бирок убара болуптур. Майнап чыккан жок. Дарынын таасири менен үнү жайлап уйкуга кетти. Элдин сүймөнчүлүгүнө айланган кичинекей кыз эртеси да, андан кийинки күндөрү да мектепке бара алган жок. Туура бир апта эс масабалда эси эңгирип жатты. Убакыт жылып, аз-аздан өзүнө келе баштаган кыз кыска суроолорду сурап, кайрадан терең уйкуга чөмүлчү. Арадан бир жума өткөн соң Поллианна абалын түшүнө баштады. Бул убакта дене табы түшүп, оорусу бир аз жеңилдеп калган. Толук эсине келген соң болгон окуяны кайрадан айтып берүүгө мажбур болушту. Айрым маселелерди үстүртөн айтып, жашырып коюшту. Кырсыкты баштан аяк угуп чыккан Поллианна, болгону жаракат алыптырмын. Буга ыраазы болуп шүгүр кылышым керек. Мындан да жаман абалга түшүп калышы мүмкүн болчу. Миссис Сноу сыяктуу төшөктө жатып калсам эмне болмок эле? Андай болсо, оорулуу деп эсептелбейт экенмин. Мына, мен ушуга кубанып жатам. Жүзүнө анча-мынча майда бырыш түшкөн мисс Полли Поллианнага жылмайып, сени кубанткан көп нерсе бар, күчүгүм, деди. Ооба Тайже, мисалы оорум чечек болбогонуна кубанычтамын. Ал сепкилден дагы жаман болмок. Дагы көк чөтөл эмес экенине кубанычтамын. Мен бир жолу ооругам, жийиркеничтүү дарт. Анан сокур ичеги же кызамык эмес экенине кубанычтамын. Анткени кызамык жугуштуу. Сиз жаныма отура алмак эмессиз. Мисс Полли чыдабай кетти окшойт. Бирөө жакадан кармап муунтуп аткандай мукактанып. Поллианна, жетишет, деди. Тайже билесизби, деди Поллианна жылмайганча угу бетер күчөп. Жаракат алгандан кийин мени жакшы көрөрүңүздү түшүндүм. Дайыма мага күчүгүм, каралдым, чүрпөм деп сүйлөп жатасыз. Мурда мындай сөздөрдү такыр айтчу эмессиз. Ушундай таттуу сөздөрдү угузган кырсыкка ыраазы болсом ашыкча кетип калбаймынбы я, Тайже? Негизи кайрымдуулук фондундагылар мени чүрпөм дешчү. Бирок мындай сөздү өз тууганыңан угуу таптакыр башкача сезимге бөлөйт экен. Эх, Полли Тайже, Тайжем болгонуңузга ушунчалык ыраазымын дейсиз? Мисс Полли бул сөздөрдү аягына чейин чыдап уга алган жок. Жүзүн басып сыртка чуркап чыгып кетти. Поллианна Тайжесинин бул кылыгына түшүнгөн жок. Аны ыйлаткыдай жаман нерсе деле айткан эмес. Ошол күнү түш ой эч кимдин оюна келбес иш болду. Джон Пендлтон балдак таянып алып жетип келиптир. Негизи мисс Полли экөөнүн ортосундагы 15 жылдык таарыныч дагы деле күчүндө эле. Мисс Полли аны кире бериштен сус кабыл алды. Ошентсе да үйүнө киргизди. Джон Пендлтон да жылуу сүйлөгөн жок. Мен болгону Поллианнанын акыбалын сурап келдим, деди. Аял да башын жерге салган бойдон,
Сизге айтып бере алгыдай бир нерсе билсем гана, деп жооп берди. Демек анын абалы тууралуу маалыматыңыз жок. Дарыгерчи, ал эмне деди? Доктор Уоррен, ал да дартын аныктай алган жок. Нью-Йорктогу адистерге кат жазган. Жообун күтүп жатабыз. Ой баса түшкөн Пендлтон бир шыпшынып алды. А Поллианначы? Поллианна бул абалды кандай кабыл алды? Байкуш кыз толук билелик. Мен ага баарын айткан жокмун. Аныңыз жакшы деңизчи. Бирок акыры чындыкты билиши керек эмеспи? Неме Поллианна кыймылдай албай жатканын билет. Сыртынан караганда жаракат жоктой көрүнөт. Сынык да билинбейт. Бирок катуу соккудан улам омурткасына доо кеткенби деп коркуп жатабыз. Кудай сактасын, шал болуп калышы да мүмкүн экен. Мисс Полли буларды айтып жатып жашка муунуп үнү каргылданды. Поллианна азыр бут сөөктөрүм сынды деп ойлоп жатат. Миссис Сноудой болуп төшөктө жатып калбасына, жакында басып кетерине ишеними күч. Ошол үмүтү мени кубандырды. Дайыма жакшылыкка жоруп, жагымдуу сүйлөйт, садаган кетейиним. Сөздөрүн укканда жүрөгүм чыдабай кетет. Көз жашына муунган аял эркектин маңдайында кебетеси бузула түшкөнүн байкап нары карап кетти. Поллианнанын мындан ары Полли тайэжемди таштабайм деген сөзү эсине түшүп жүрөгү сыздады. Пендлтон да көз жашын араң кармап отурат. Сизге айттыбы билбейм, деп сүйлөп баштады ал. Акыркы күндөрү Поллианнага мени менен жаша деп аябай суранып аткам. Аны багып алайын дегем. Өзүмдү мураскерим кылып баардык байлыгымды өткөрүп бермекмин. Бирок аны көндүрө албай койдум. Аял көз жашын аарчып: Сиз мененби? Поллианнабы? Деп сурады акыл эсин жыйнаганга аракет кылып. Эмнеге макул болгон жок? Сизди таштагысы келбеди. Кыянатчылык кылгысы келбегенин айтып туруп алды. Тайэжем жалгыз калат, кайгырат деп болбой койду. А мен болсо, өзүңүз билесиз, апасына болгон сүйүүмдүн калганын ага арнап, ага берейин деген элем. Бул сөздөр аялдын көзүн умачтай ачты. Жээнин болгону милдетин аткаруу үчүн жанына алып келгенин эстеди. Андан кийин кичинекей кыздын эртең мененки жакшы сөздү тууганыңан угуу кандай ырахат деген сөзү кулагына жаңырып туруп алды. Мээримге суусаган немеге Джон Пендлтон 25 жылдык мээримин сунуштаптыр. Мындайга зар болуп турган Поллианна бул сунушка көнүшү мүмкүн эле. Мисс Полли муну ойлоп алып жүрөгү шуулдап коркуп кетти. Поллианнасыз жашоонун канчалык кызыксыз өтөөрүнө көзү жетип калган. Ушул убакта кабагын карш түйгөн Джон Пендлтон кетүү үчүн ордунан турду. Мисс Полли бул ирет сылык узатып: Келгениңизге абдан кубанычтамын, мистер Пендлтон, деди. Келип кеткениңизди Поллианнага айтып коем. Ден соолугу тууралуу сизге билдирип турам. Жаман кабар. Бир жолу эртең менен Нэнси Томго үйдөн көргөндөрүн таң калуу менен айтып берди. Айтымына караганда мисс Полли кичинекей кыздын жанынан айрылбай, үйрүлүп түшүп карап жатыптыр. Кыздын каалагандарын орундатыш үчүн көзүнүн агы менен тең айланып күйпөлөктөп жүрөт экен. Ал тургай хрустальдарды күнгө чагылыштырып, бөлмөнү асан үсөнгө айлантуунун айласын издеп атат, деди. Айтор Нэнсиге кызыктай сезилген нерсенин баарын төкпөй чачпай айтып берди. Мисс Полли керебеттин жанына отуруп алып, кызматчы аялга чачын жасалгалатып атат дейт. Поллианна болсо жаткан жеринен кандай тараш керектигин аялга үйрөтүп жатыптыр. Том кыздын ден соолугун сураганда Нэнси эч кандай өзгөрүү болбогонун айтты. Кичинекей кыз болбой эле көптөгөн кубанычтуу нерселерди ойлоп таап, башкаларды таң калтырууда экен. Абышка Поллианна ыраазы болуу оюнун мисс Поллиге үйрөтүп-үйрөтпөгөнүн сурады. Нэнси болсо Поллианна бул оюнун тайэжесине такыр түшүндүрө албай койгонун айтты. Себеби бул оюнду кызга атасы үйрөткөн эле. Мисс Полли кызга атасы тууралуу айтууга тыюу салгандыктан, албетте Поллианна да тайэжесине түшүндүрүп бере алган эмес. Нью-Йорктон күчтүү дарыгердин келүүсү абдан маанилүү болчу.
ошондуктан Поллианнаны буга даярдоо керек эле. Мисс Полли кыз менен кеңири баарлашууга белсенди. Бир күнү Поллианнага: «Кызым», деди назик үнү менен, «биз доктор Уорренден башка дагы бир дарыгер чакырып, сени текшерип көргөнү оң болобу деп ойлоп атабыз. Тезирээк сакаюуңа себеп болмок». Поллианна сүйүнүп кетти. «Доктор Чилтонду чакырдыңызбы? О, Полли тайже, аны канчалык көргүм келгенин сурабаңыз», деп кыйкырды ал. Өң өзгөрө түшкөн мисс Полли калтыраган үнү менен: «Ой, кайдагы доктор Чилтон? Мен аны айткан жокмун», деди. «Нью-Йорктон келчү өтө билимдүү дарыгер тууралуу айтайын деп аткам». Поллианнанын сепкил баскан мурду чүрүшө түштү. «Жакшы экен, бирок мистер Пендлтондун сынган бутун доктор Чилтон айыктырган. Эх, Полли тайже, мен доктор Чилтонду көргүм келип атат. Эмнеге аны алып келбей атасыз?» Мисс Полли кызара түштү. Эмне айтаарын билбей туруп калды. Акыры өзүнө да бейтааныш угулган үн менен мындай деди: «Сүйүктүүм, секетим, доктор Чилтонду чакырбаганымдын себебин сага айта албайм. Суранам, экинчи сурабачы». Поллианна адегенде бул сөздөргө түшүнгөн жок. Көпкө чейин ойлонуп жатты. Бир маалда көздөрүн бакырайтып: эми түшүндүм», деп кыйкырды. «Сиз таарынган жигитиңиз мистер Пендлтон болсо керек деп ойлоп жүргөм. Бирок ал эмес экенин билдим. Андай болсо, ал доктор Чилтон. Ооба, андан башка болушу мүмкүн эмес. Ал дагы мистер Пендлтон сыяктуу жалгыздыгын арман кылчу. Анын дагы үйү аялга, балага муктаж экенин айтчу». Ха, кызык, эмнеге мурда ойлободум экен? Мисс Полли оңтойсуз боло түштү. «Кайдагын айтып жатасың, кызым?» деп кыйкырды ал. Поллианна кыткылыктап күлүп жиберди. «Менден жашырам десеңиз убара болосуз, тайже», деди. «Таарынышкан жигитиңиздин ким экенин эми билип алдым. Ооба, жигитиңиз доктор Чилтон экен». Мисс Полли бетин жапкан бойдон бөлмөдөн атып чыкты. Бир аптадан кийин Нью-Йорктук дарыгер да келатты. Аты Мит экен. Доктор Мит Поллианнаны кесиптеши менен бирге кылдат текшерип чыкты. Ачык айрым киши экен. Көпкө созулган текшерүү учурунда Поллианна менен бат эле тил табышып кетти. Экөө ар кайсыдан кеп козгоп жакшы баарлашышты. Айтор бул дарыгер кызга жакты. Кыз да ага. Доктор Мит текшерип бүткөн соң доктор Уорренди карап баш ийкеди. Мунусу сыртка чыгалы деген белги эле. Негедир кабагы салыңкы. Эки дарыгерди мисс Полли менен Хант кошо ээрчип чыкты. Бөлмөдөгүлөр сыртка чыкканда кыздын бөлмөсүнүн эшигин жаптык го деп ойлошкон. Бирок мышык бир аз ачылып турган эшикти кененирээк ачып ичке кирди да кыздын төшөгүнө барып орун алды. Сырттагыларга билинбегени менен ачылып калган эшиктен Поллианнага баары угулуп жатты. Ооба, кыз оозгу үйдөгү сөздөрдү аргасыз тыңшап отурду. «Мисс Полли, бул эмне дегениңиз? Мүмкүн эмес. Ошондо жээним мындан кийин баса албайбы?» деп сурады. Доктор Миттин жообу мындай болду. «Тилекке каршы эч бир дарылоо жардам бере албайт. Кыз өмүр бою шал бойдон калат». Бул сөздөр айтылары менен Поллианнанын «Полли тайже деген чыңырган үнү кылды. Ачуу чаңырык баарынын жүрөгүн тилип өттү. Мисс Полли артын карап эшиктин ачылып калганын байкады да бир нерселерди булдырап барып, өмүрүндө биринчи ирет эстен танып жыгылды. Миссис Хант дароо бөлмөгө чуркап кирип, коркконунан көздөрү чекчейип калган Поллианнанын жанына отурду. Кыз: «Миссис Хант, тайжем гана, тайжемди чакырыңызчы», деди алактап. Тайжең? Миссис Хант айтаарга сөз таппай калды. «Азыр келе албайт, кызым. Эмне болду? Мага айта бер, тартынба». Тайжем уккандарымдын чын эмес экенин айтсын. Суранам, тайжем». «Кайгырба, кызым. Балким дарыгер жаңылып жаткандыр. Сен ойлонбо». Поллианна коркуп алактап калган эле. Колдорун эки жакка жайып: «Кантип ойлонбой коем? Эми мындан ары дайыма ойлонууга мажбурмун. Миссис Хант, мен кантип мектепке барам?
Досторума кантип жолугам? Ызаланган кыз эчкирип ыйлап кирди. Медайым аны соорутконго аракет кылып жатты. Поллианна көздөрүн жайнатып, мындан кийин такыр баса албасам кантип бактылуу боло алам? Деп сурады. Ар кандай нерселерге кантип ыраазы болом? Албетте, миссис Хант ыраазы болуу оюнун билчү эмес. Кичинекей кызды соорутуу оңой эмес экенин түшүндү. Кудайдан үмүт үзбөш керектигин айтып, жооткотконго аракет кылып дарысын ичирди. Мисс Полли Джон Пендлтонго доктор Миттин чыгарган жыйынтыгын билдирүү үчүн Нэнсини жиберди. Нэнси ага барып, кичинекей кыздын абалы оң эмес экенин кайгыруу менен билдирди. Мындай кабарды уккан Джон Пендлтон отурган ордунда таштай катты. Бир ооз сөз сүйлөй алган жок. Акыры акыл эсин жыйнап, Поллианна өзү билдиби? Деп сурады. Нэнси болгон окуяны баштан аяга айтып берди эле Пендлтон "Эх, менин байкуш кызым" деп боздоду. Нэнси кичинекей кыз мындай абалда кубана турчу бир нерсе таппай атканын, оюнун токтотконун кошумчалады. Джон Пендлтон болсо бул оюндан кабары бар экенин айтты. Нэнсинин айтуусунда караганда, Поллианна ошол тегеректегилердин баарына оюнду үйрөтүптүр. Бирок азыркы тапта ушунчалык кайгыргандыктан кубана турчу нерсеге өзү муктаж экен. Джон Пендлтон: "Албетте, мунун эмнесине кубанмак эле", деди. Нэнси үйгө кайтуу үчүн уруксаат сурады. Эшиктен чыгып баратып, Поллианна жанагындай абалда болгонуна карабай, сизди Джимми менен жолукту бекен деп ойлооду, деди. Байкуш кыз ал баланы сизге алып келе албаганына капа болуп атат. Көп өтпөй бул кабар шаарчанын туш тарабына желдей тарап, эл жапырт кайгырды. Поллианна Уиттиердин баспай калганын уккан жамы журт ичтен сызып маанайы чөктү. Эки кишинин башы кошулган жерде ушул тууралуу сүйлөшүп жатышты. Жашыруун ыйлагандар да жок эмес эле. Нэнси Поллианнанын ыраазы болуу оюнун ойной албай калганын айтканда, баарынын көзүнө жаш тегеренип, айрымдары кадимкидей эле өңгүрөп ыйлады. Кичинекей кыздын ыраазы болуу оюнун ойной албай калганын түшүнгөн баардык достору, сезимтал кишилер, тааныганы, тааныбаганы деле Харрингтондун үйүн карай калды. Мисс Полли үйгө келген аялдардын, эркектердин, балдардын эч бирин таанычу эмес. Натыйжада келгендерди таң калып кабыл алып жатты. Кээ бири үйгө кирип дым чыгарбай отурса, айрымдары улагадан бери өтпөй саламын айтып кетип жатты. Гүл көтөргөнү, таттуу тарапа, мөмө жемиш алып келгени канча. Келе албагандар да саламдубайын жолдоп, изги тилектерин айттырып жиберишти. Джон Пендлтон көрүп келгендердин алдыңкысы болду. Ал күнү балдагы жок келген экен. Мисс Поллиге кайгысын тең бөлүшөөрүн айтып, "Чын эле колубуздан эч нерсе келбейби?" деп сурады. Мисс Полли доктор Миттин эч кандай мүмкүнчүлүк жок дегенин айтты. Пендлтон өңү кубарып, ордунан турду да сыртка чыгып баратып, "Поллианнага бир жаңылыгым бар", деди. "Сураныч, ага Джимми Бинди багып аларымды айтыңыз. Поллианна бул кабарды укса кубанат деп ойлойм." Таң калган мисс Полли: "Джимми Бинди бала кылган атасызбы?" деп жиберди. Пендлтон артын карабай чыгып кетти. Мисс Полли Поллианнанын бөлмөсүнө чуркап кирип, кубанычтуу кабарды дароо жеткирди. Пендлтон бул кабарды Поллианнаны кубантуу үчүн айтканын да толкундануу менен кошумчалады. Албетте, Поллианна бул жаңылыкка абдан сүйүндү. "Мистер Пендлтондун үйү эми чындап уяга айланат. Ал мага үйүн уяга айлантаар бала керек экенин айткан", деп кубанып отурду. Мисс Полли баарын түшүндү. Муну түшүнүү үчүн ашыкча кепке муктаж эмес эле. Мистер Пендлтондун артынан Милли көргөнү келди. Апасынын, тагыраагы миссис Сноунун жүрөгү сыздап кайгырып отурганын мисс Поллиге айтып берди. Милли кичинекей кызга абдан ыраазы экенин баса белгилегенди унуткан жок. Себеби анын арты менен майып апасы жашоого үмүт байлап, көңүлү көтөрүлгөн экен.
мурдагыдай наалыбай, кедейлерге белек кылганга кийим токуп калыптыр. Мелли чыгып кетип баратып, ага аябай карыздарбыз. Бул ыраазычылыгыбызды укса Поллианнанын көңүлү көтөрүлө түшөт деген ишеничтемин, деди. Албетте, айтып коем, деди мисс Полли мурдагыдан да көбүрөөк таңданып туруп. Андан кийин канчалаган киши келип кетти. Келгендердин баары жакшы кабарларын айтып жатышты. Мындай көрүнүш мисс Поллини ойго салды. Мисс Бентон аттуу аял келгенде таптакыр эле оозун ачып калды. Мисс Полли ал аялды тааныганы менен сүйлөшчү деле эмес. Мисс Бентон мурда үй бүлөсүндө көп маселе болгонун, күйөөсү экөө ажыраша турган абалга чейин келишкенин, бирок Поллианнанын үйрөткөн оюнунун арты менен очогу бузулбай сакталып калганын айтып берди. Мисс Полли дароо Нэнсиге барып, «Нэнси, жанагы түшүнүксүз оюн тууралуу дароо айтып бер», деп кыйкырды. «Шаардагылардын баары билет экен муну. Жалгыз менин кабарым жок. Кээ бирөө ажырашуудан баш тартса, кээси жашоосунан рахат алып баштаптыр. Айрымдары оюндун айынан таарынышкандары менен жарашыптыр. Ушунун баары Поллианнанын арты менен болду деп атышат. Өзүнөн сурайын дедим, бирок капа кылгым келбеди. Сен деле бул оюнду билсең керек». Нэнси: «Июнь айынан бери бул кичинекей кыз шаарчабыздагы элдин баарын кубантууга аракет кылды. Эми болсо аны бактылуу кылуу үчүн алар аракет кылып жатышат», деп бышактап алып оюнду түшүндүрүп берди. Оюнду Поллианнанын атасы тапканын жана аны кызына үйрөткөнүн айтты. Куурчак күтүп аткан Поллианна кутудан балдактар чыкканда ыйлаганын, атасы ага жашоодо ыраазы болууга көптөгөн себептер бар экенин, аларды издеп табыш керектигин айтканын баяндады. Мисс Полли балдака эмнеге ыраазы болуш керектигин дагы деле түшүнгөн жок. Анан калса бөлмөсүндө төшөктө жаткан майып кызды ойлоп ого бетер жүрөгү канап турду. Поллианна атасы менен дайыма ушул оюнду ойногонун, аны ыраазы болуу оюну деп атап алышканын, бул оюн ал тургай өзүнүн үй бүлөсүндагы бактылуу кылганын түшүндүрүп берди. Мисс Полли булардын баарын уккан соң, «Андай болсо, Поллианна бул оюнду мага эмне себептен айткан эмес?» деп сурады. Нэнси бул суроосуна мындай деп жооп берди. «Себеби кичинекей кызга атасы тууралуу айтууга тыюу салган экенсиз. Жана айтканымдай, бул оюнду кызга атасы үйрөтүптүр. Ошондуктан Поллианна муну сизге түшүндүрө алган эмес. А башкаларчы? Алар муну кантип үйрөнгөн?» Нэнси Поллианнанын дайыма жардам бергенге шашканын, таанып тааныбаганына деле жылмайып, бул оюнду үйрөтө бергенин айтты. Мисс Полли бул оюнда Поллианнанын дагы бир досу пайда болгонун айтыш үчүн бөлмөсүнө чуркады. Кичинекей кыздын бөлмөсүнө киргенде үнү калтырап турган. Ага бүгүнкү келгендер тууралуу айтып, алардын айткандары кызга жагат деп ишенерин билдирди. Албетте, бул кабарларга Поллианна дагы да абдан сүйүндү. Кичинекей кыз тайэжесинин ыйлап жибербеш үчүн өзүн араң кармап турганын байкап жалооруй карады да: «Полли тайэже, сиз кудум оюнубузду билгендей сүйлөп жатасыз, же үйрөнүп алдыңызбы?» деп сурады. Тайэжеси оюнду Нэнсиден укканын, жакшы оюн экенин түшүнгөнүн жана өзү да мындай кийин ушул оюнду ойноп баштаарын айтты. Бул сөздөр кичинекей кыздын көзүн жашка толтурду. Кубанычтан эреркеген Поллианна: «Эх, Полли тайэжем, сиз дагыбы кандай бактылуу экенимди билбейсиз да, бул оюнду баарынан да сиз менен ойногонду каалагам. Бир убактарда буттарын баскан үчүн ушунчалык ыраазымын», деди. Үмүт. Кыштын кыска күндөрү шуулдап өтүп жатты. А бирок Поллианна үчүн убакыт жылбай туруп калгансыйт. Бирок ал ошондо да кайратынан тайбады. Жада калса Полли тайэжеси да оюнга кошулганы үчүн Поллианна бактылуу көрүнгөнгө аракет кылды. Кичинекей кыз миссис Сноудой болуп жиптен кийим токуп баштады. Кез-кезде көргөнү келгендерди кабыл алып, алар менен баарлашат. Келе албагандардын жиберген каттарын окуп, кайгысын бөлүшкөндү үйрөндү. Джон Пендлтон бир ирет
Джимми Бин болсо 2 рет кызды көргөнү келишти. Экөө тең жашоолоруна ыраазы эле. Мистер Пендлтон жөндөмдүү балага, Джимми болсо жылуу, бардар уяга туш болуптур. Ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолгон кыштын артынан да жаз келди. Поллианнанын ден соолугу менен алпурушкандар доктор Миттин айтканы туура чыкканына, кичинекей кыз мындан ары баса албасына ишенип калышты. Ооба, кичинекей кыз баса албайт болчу. Ишемби күндүн таң эле. Джон Пендлтон үйүндө отурса, шашып-пушуп доктор Чилтон кирип келди. Ал Поллианнанын ден соолугуна кабатырланып атканын айтып, көпкө чейин бакылдап сүйлөп отурду. Бирок кызды көргөнү ал үйгө бара албай жатыптыр. Вашингтондо жашаган дарыгер досу Поллианнадай оорулууларды сакайткан ыкма тааптыр. Кыздын абалы бул ыкмага ылайык келер келбесин билүү үчүн доктор Чилтон Поллианнаны сөзсүз өзү текшериш керек экен. Анын айгаарына чын жүрөктөн ишенип турду. Дарыгер муну мисс Полиге айта алмак эмес. Себеби эски сүйгөнү экөө көп жылдан бери таарынышып жүрөт. Мисс Полли өзү да үйүнө чакырбайт. Себеби ал аял мурда доктор Чилтонго сени үйүмө чакырганым сени менен жарашууну каалаганымды билдирет деген болчу. Доктор да басып бара алчу эмес. Себеби ал дагы катуу намыскөй немеле. Экөө конок бөлмөдө маселенин чечүү жолдорун талдап, арга таппай отурушту. Мисс Полли укмуштай намысчыл. Доктор Чилтон андан кем эмес. Анда Поллианнанын айыгышы мүмкүн экенин мисс Поллиге ким айтат? Джимми Бин бул учурда терезенин тушундагы гүлдөрдү сугарып жүргөн. Эки кишинин бакылдашканы ачык терезеден сыртка шашпай угулуп турду. Джимми Бин баарын угуп, баарын түшүндү. Эч кимдин жардамын аябаган ак ниет кыздын бардар үйгө туш болушуна себепчи болгон кичинекей досунун айгаарын укканда кантип чыдап турмак эле. Жок, улуулардын кур намысы үчүн жан досунун шал болуп калуусуна көз жума алмак эмес. Колундагы чөйчөгүн ыргытып жиберди да, Поллианна экөөңдүн ушул сөзүңөрдү угуп, ыргылжың болуп отурганыңарды көрсө кускусу келмек деп сүйлөнүп көчөгө чыкты. Ал ошол бойдон Харрингтондордун үйүн көздөй шуулдап жөнөдү. Мисс Поллинин тилемчи, сел-саяк деген сөздөрү аны иренжитсе да, Поллианнанын кадыры үчүн жек көрүү сезимин басып, сүйлөшүүгө бел байлады. Ошентип ал мисс Поллиге доктор Чилтон Джон Пендлтонго учурашканы келгенин айтты. Чилтон деген атты уккан аялдын тула бою дүркүрөп кетти. Бирок баланын сөзүн аягына чейин укмак болуп унчукпай отурду. Бала болсо экөөнүн ортосунда болгон сөздөрдү доктор Чилтон Поллианнанын сакаярына ишенгенин айтып берди. Ал тургай экөөнүн ортосунда намыс деген сөз көп айтылганын, анын бул жерге кандай тиешеси бар экенин түшүнбөй койгонун да билдирди. Аны кызарып татарып угуп отурган мисс Полли болсо, намыстын эмне экенин жакшы билчү. Бир аз деми сууй түшкөн Джимми сөзүнүн акырын: ошентип Поллианна басышы мүмкүн экен, бирок мунун так жообу доктор Чилтон биякка келип, кайрадан текшерип көрсө гана билинет имиш. А сиз болсо аны киргизбей жатыптырсыз. Ал дагы сиз чакырмайын өз бетинче бул жерге келбей турганын айтты. Бирөө барып буларды сизге айтышын абдан каалап жатыптыр, деп бүтүрдү. Демек Поллианнанын айыгуу ыктымалы бар экен да, деди мисс Полли кубангандай. Ооба, эми доктор Чилтондун сиздикине келүүсүнө уруксат бересизби? Мисс Полли үндөгөн жок. Тек гана эрдин тиштеп, чечкиндүү кадамдар тууралуу ойлонуп туруп калды. Ал күнү да күн батып кайра таң атты. Поллианна шыпты тиктеп, терезеден жымыңдап тийип турган нурларды карап өзүн алаксытып жаткан. Алаңгыча бөлмөгө доктор Уоррен кирип келди. Анын артынан күлүмсүрөп бир киши кошо кирди. Аны көргөн Поллианна: «Доктор Чилтон!» деп кыйкырды.
Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бирок тайжем сизди көргүсү келбей. Дал ушул маалда мисс Полли да жылмайып кирип келди. Баары жайында, кызым. Ооба, аны мен чакырдым, деди кызды жубатып. Бул учурда доктор Чилтондун жүзү бакыттан балкып турганын баары байкады. Мисс Полли да анын кудуңдап алганын байкап, кызарган боюнча сыртка чыгып кетти. Түн кирген кезде Поллианнанын бөлмөсүнүн эшиги жай ачылып, мисс Полли кирип келди да жээнинин керебетине кыйшайды. Экөө кыйлага сырдашып отурду. Мисс Полли кубанычтан үнү дирилдеп: «Сүйүнүчтүү кабарды алгач сени менен бөлүшөйүн деп чечтим, Поллианнам», деди. Поллианна кызыгуу менен кулак түрдү. «Ооба жаным, жакында сени жезделүү кылам. Сага жезде катары доктор Чилтонду тандадым. Бул дагы сенин артың менен болду, Поллианна. Ушунчалык бактылуумун дейсиң, канчалык кубанганымды сөз менен жеткире албайм, бөбөгүм». Бул кабар Поллианнаны кубанычка бөлөдү. Сүйүнгөнүнөн тайжеsin кучактап өпкүлөп жиберди. Көзүнө жаш алып туруп: «Полли тайже, абдан кубанып турам. Эми менде арман жок. Ооба, сиздин кубанычыңызды көргөндө баспай калганыма деле кайгырбай калдым», деди. Полли тайжеси дагы да ыйлап жибербейин деп өзүн араң кармады. Доктор Чилтон ден соолугу тууралуу айткан жакшы кабарды кичинекей кызга билдирүүнү али эрте деп эсептеди. Аны ашыкча үмүттөндүрүүнү туура көргөн жок. Бул жаңылыкты жымсалдап: «Күрпөм», деп сөз баштады. «Келерки аптада саякатка чыгасың. Сага окшоп ооруган бейтаптар үчүн салынган ооруканага барып кел. Ал жерде доктор Чилтондун дарыгер досу жаңы ыкмалар менен сени айыктырганга аракет кылат». Ушул окуядан бир жума өткөн болчу. Диванда отурган мисс Полли колундагы катты 10-чу ирет окуп жатты. «Сүйүктүү Полли тайжем жана Чилтон жездем, абдан кубанычтамын. Бүгүн керебетимден терезеге чейинки 6 кадам аралыкты эч кимдин жардамы жок, өз алдымча бастым. Кайрадан бутума турганыма сүйүнүп, жетине албай турам. Дарыгерлер, медайымдар, башка оорулуулар дагы муну көрүштү. Баары кол чаап куттукташты. Ооруканада чогуу жаткан эже да абдан кубанды. Мени баары жакшы көрөт окшойт. Буга ишене баштадым. Баары ыйлады, а мен күлүп жыргагым келди. Киши кантип ушундай кубанычтуу окуяга ыйласын? Сүйүктүү тайжем, бир эле кайгым бар. Ал эмне билесизби? Чилтон жездем экөөңөрдүн үлпөт тоюңарга катыша албай калат экем. Тойду бир аз кийинкиге жылдырып турсаңар кандай сонун болмок? Үйлөнүү эрте болсун деп Чилтон жездем чабалактап атканын билип эле турам. 20 жылдан бери чыдамы деле түгөнсө керек. Тайжы, сизге дагы бир сүйүнүчүм бар. Бүгүн мени дарылаган дарыгерлердин өз ара сүйлөшүп атканын кулагым чалып калды. Жакында үйгө кайтат экем. Сакайганда поезддин бекетинен үйгө чейин жөө басып баргым келет. Тайжы, бул жактагыларга да оюнубузду үйрөттүм. Баары мыкты деңгээлде ойноп жатышат. Бир канча убакыт баспай калганыма ыраазымын десем да болот. Себеби киши баса албай калганда гана бутунун баркын билет экен. Баса, унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Дарыгеримдин айтуусуна караганда эртең 8 кадам басат экенмин. Буга сиз да кубандыңызбы, тайже? Эртең да сизге кат жазам. Баарыңыздарды сүйүү менен кучактап өп, жээниңиз Поллианна Уитер.